Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарда күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Майыптыгы бар балдарга майрам. Араванда 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген балдар күнүнө карата концерттик программа тартууланды. ВИЧ-СПИД жугуштуу оорусун жыныстык катнаш аркылуу жуктуруп алгандар көбөйдү. Илдетке каршы күрөшүү күнүнө карата 1 айлыктын жыйынтыгы чыкты. Шайлоого 700дөн ашуун эл аралык байкоочулар көп болду. Президент Садыр Жапаров шайлоолорду өткөрүүнүн жүрүшүнө мониторинг жүргүзгөн эл аралык байкоочулар миссияларын жетекчилери менен жолушту. Байкоочулар шайлоо процессин айкындуулугун жана ачыктыгын камсыз кылуу боюнча жогорку уюштуруучулук иштерди белгилешти. Баткенде жеке ишкердин бизнес жүргүзүүсүнө тоскоолдук жаралып жатат. Ал жерде жогорку кеңештин депутатынын аты аталууда. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жеңилдик. Эми алар электр энергиясы үчүн 1 январдан тартып 50 тыйындан төлөйт. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байытов кызмат кылам. Ош облусунда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды колдоо боюнча 1 айлык старт алды. Араван районунда 3 декабрь майыптыгы бар балдардын күнүнө карата майрамдык иш-чара өтүп, театрлаштырылган концерттик программа тартууланды. Президенттин Ош облусундагы өкүлү район акими балдарды майрам менен куттуктап, белектерин тапшырышты. Араван районунда 3221ден ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген бала бар. Басымдуу бөлүгү 18 жашка чейинкилер. Иш-чаранын жүрүшү кийинки тасмада. Нуртилек 3 жылдан бери талма оорусу менен жабыркап келет. Коомго аралаштырып маанайын көтөрүү максатында майрамдык концертке тайенеси алып келген. Атын эси шаарда тиричилигин кылгандыктан учурда айылда анын колунда. Дайыма жанында бирөө болушу керек. Мамлекеттен чегилген жөлөк пулдун суммасы аз болгондуктан жашоо турмушунда кыйынчылык көп дейт эне. Жылдагыдан өзгөчө майрамдык кече уюштургандарга ыраазы. Эми оларды майрам уюштуруптур, майрамга келдик. Бул өзүбүздүн өкмөттө дагы болот. Ушулардын майрамына карата. Бирок мына ал жерде жакшы болуп атат. Рахмат ушунчалык бизди сыйлагандарына, бизди сыйлап ушунчалык алып келгендерге рахмат. Болду эми өкмөттөн пособиясы бар. Мурда 4000 эле, азыр 6000 болду. Башка эми колдоо эми. Кичине неме 1 жылда бир көмүр берет. Араван районунда 3221 ден соолугунан майыптуулугу бар жаран каттоого алынган. Алардын ичинен 661-инин турмушу оор шартта. Көпчүлүгү 18 жашка чейинки өспүрүмдөр. Каттоодогу жарандарга социалдык фонд тарабынан 6000 сом жөлөк пул чегирилет. Балдарга арналган майрам демөөрчүлөр тарабынан чет элдеги жердештердин колдоосу менен уюштурулду. Быйылкы жылы райондо 47 жаранга инвалиддик коляска, киребеттер алынган. Ошондой эле 8 үй бүлөгө Токио олимпиадасынын күмүш медалынын жеңүүчүсү Акжол Махмудовдун стипендиясы да ыйгарылган. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жеңилдиктер каралган. Ар бир үй бүлөгө кышында 100-200 килограмм көмүр берилет. Демөөрчүлөр тарабынан, ишкерлер тарабынан, жалпы эле алыста кызмат кылып жүргөн, ушул районубузда да кызмат кылып жүргөн ошол ишкерлерибиз жана меценат жарандарыбыз аркылуу ошол көптөгөн жардам берилет. Айталым десек, мына андан сырткары ошол балдарыбызга дагы балдар жашында да коляскалар алып берди. Оор кырдаалда, оор шарттагы мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө дагы айыл өкмөттөрү тарабынан көмүр отондары берилди. Бул эми сөзсүз түрдө баягы мындайча айтканда демөөрчүлүк катары бекер берилди. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун демилгеси менен облустагы бардык райондордо мындай майрам уюштурулат. Иш-чара Ош облустук Курчак театры тарабынан даярдалган жомок, шоу программалар жана концерттик номерлер менен коштолду. Ошондой эле катышуучуларга атайын даярдалган белектер тапшырылды. Ош облусу боюнча 200дөн ашуун ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү бала экспертизанын корутундусуна ылайык үйдө билим алышат. Аларга 250дөй мугалим билим берет. Быйылкы жылы биз башкача өткөзөлү деп иш-чара өткөздүк. Мына ошол балдар Курчак театрыны, андан тышкары Бабур театрыны биз ошо чакырып, ошол жерге андан тышкары ошол жанагы танцевальный группалар бар, аларды чакырып, ошол жерде баардыгыны акысыз ошол жакшынакай ошол ооруган балдарга бир жакшынакай бир оюн шоулорду уюштуруп берели деген ойдо ошол өткөзүп жатабыз да. Бул эми биринчи бул ошол Араван районунан башталды. Кудай буйрса, бардык райондордо
ушундай иш-чаралар уюштурулат. Ош облусунда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү 39.663 жаран бар. Аларга 1 августка чейин 544 миллион 959 миң сом төлөнгөн. Октябрь айынан баштап президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жөлөк пулдар 50%га көтөрүлгөн. Кийинки жылдан тарта 100%га көтөрүү боюнча жарлык чыккан. Исхак Туратбеков, Самат Сайдаматулуу, Ош ТВ. Бүгін республикалық ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун түштүк филиалында 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата 1 айлыктын жыйынтыгы чыгарылды. Жыйындын негизги максаты ВИЧ оорусун алдын алуу жана бул боюнча маалыматты элге жайылтуу менен бирге өз каалоосу менен ВИЧ статусун аныктоо. 40 жылдан бери ВИЧ дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да коомдук саламаттыкты сактоо системалары үчүн олуттуу коркунуч бойдон калууда. Өлкөдө 10 миңден ашуун адам иммунитеттин жетишсиздиги менен жашап келет. ВИЧ илдетин жуктургандардын 45%ы СПИДтин акыркы баскычында. Өткөн жылдын 10 айына салыштырмалуу быйылкы жылы ооруну жуктуруп алгандардын саны Ош облусунда 22, ал эми Ош шаарында 4 учурга көп катталган. Ошондой эле шаарда илдет аныкталган башка райондордон келген 13 жаран дагы бар. Учурда илдетти негизинен жыныстык катнаш аркылуу жуктуруп алгандар көбөйгөн. Адамдын иммундук жетишсиздигин козгоочу илдетке чалдыккандардын 40%ы миграцияда жүрүп келгендер. 1 айлыкта жалпы коомчулукка ВИЧ СПИД илдети боюнча түшүндүрүү иштери жана мектеп окуучулары арасында конкурстар, дилбаян жазуу, сүрөт тартуу мелдештери өткөрүлдү. Илдеттин алдын алуу үчүн өз кезегинде анализ тапшыруу менен дарыгерлердин айтканын аткаруу керек. Кыргызстанда бардык СПИД борборлорунда текшерүү акысыз жүргүзүлөт. Ковид оорусу дагы ушуга көмөктөштү деп айтып койсок болот. Себеби былтыркы жылы миграциядан келген көпчүлүк жарандарыбыз келген боюнча эле өзүнүн ВИЧ статусун билбестен өздөрүнүн үйүндө турушкан. Быйылкы жылы бул ушу ВИЧ илдетин, ВИЧ инфекциясын аныктоону күчөткөндүн негизинде өскөндүгү байланыштуу болуп атат. Эми көпчүлүгү 40% бул мигранттардын арасында. ВИЧ СПИД оорусунун алдын алуу күрөшүү күнүнө байланыштуу жылда ноябрь-декабрь айларында ушул оорулардын алдын алуу боюнча иш жүргүзүп келебиз. Бул күнгө чейин өзүңүздөр да азыр айтып кетти, аймактык кварталдык комитеттерде жалпы эле Ош областындагы, Ош шаарындагы ден соолукту чыңдоо адистери бар. Ошол жерде ошолор бүт мамлекеттик эмес жана мамлекеттик уюмдардын бүт баарына, ошондой эле мектептерге, мектептеги чоң класстын окуучуларына ошол ВИЧ СПИД оорусунун алдын алуу боюнча маалымат берип келет. Соңку жылдары 21 кылымдын чуумасы аталган ВИЧ СПИД тарты жаштардын арасында жугуу темпи күчөдү. Илдеттин эң негизги жугуу жолу жыныстык катнаш экенин дарыгерлер айтат. 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата облустагы жаш өспүрүмдөр арасында сынак өттү. Анда окуучулар оорунун алдын алуу, жугуу жолдорун чагылдырган видео роликтерди тартып, жеңүүчүлөр демөөчүлөр тарабынан баалуу белектер менен сыйланды. Райондордон келген окуучуларга ВИЧ СПИДтин алдын алуу боюнча атайын сабактар өткөрүлүп, сый тамактар тартууланды. Илдет боюнча өлкөнүн бардык мектептеринде окуучулар арасында дилбаян жазуу, сүрөт тартуу жана тарбиялык сааттар өткөрүлгөн. Салтка айланып калган саамалыкты каржылоону жеке курулуш компания мойнуна алган. Өлкөдөгү ВИЧ вирусу менен жабыркагандардын 45%ы СПИДтин акыркы баскычында. Айрыкча жаштардын арасында ВИЧ инфекциясын кантип алдын алуу керек жана жугуу жолдору боюнча жалпы эле ар бир адамдын, айрыкча жаштарыбыздын өзүнүн ден соолугуна бир аз жоопкерчиликтүү мамиле кылуу максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүп жатабыз. Бүгүн ошол жогоруда айтып кеткендей эле 7 райондон активист окуучулар жана мугалимдер келип катышып атат. Акыркы жылдары ошол көбүнчө жыныстык жол менен биз көптөгөн бул жерде ага эжекелерибизден жана доктурлардан көптөгөн маалыматтарды алуудабыз. Былтыркы жылдан быйылкы жылга салыштырмалуу оорулар өсүп кетүүдө. Ошондуктан ушундай конкурстар биздин мектепте жана райондо, областтарда көптөгөн конкурстар уюштурулууда. Кыргызстанда 30 ноябрга карата коронавирустагы 66 адамдан аныкталды. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 19, Чүй облусунда 30, Ош облусунда 4, Талас облусунда 1, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 7 адамдан илдет жаңы табылган. Ал эми бир суткада 100 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарда коронавирустан 405 бейтап,
Амбулатордук түрдө 488 адам даарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 183.351 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 178.230 киши айыгып чыкса, 2.746 адам каза болду. Кыргызстанда 40 суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 10.260 адам эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинен 5.803 адам вакцинанын биринчи дозасын, 4.457 жаран экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча 1.110.287 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 892.910 жаран экинчи компоненти менен эмделди. Президент Садыр Жапаров кечээ өлкөдөгү парламенттик шайлоолорду өткөрүүнүн жүрүшүнө мониторинг жүргүзгөн эл аралык байкоочулар миссияларынын жетекчилери менен жолугушту. Мамлекет башчысы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму, түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы, түрк мамлекеттери уюму, Ислам кызматташтык уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан, ошондой эле Өзбекстандын жана Грузиянын борбордук шайлоо комиссияларынын жетекчилерине парламенттик шайлоого эл аралык байкоочу катары катышкандыгы үчүн чоң ыраазычылык билдирди. Ал шайлоого 700дөн ашуун эл аралык байкоочулар күбө болгонун белгиледи. Коомчулуктун кыжырдануусун жана нараачылык маанайын парламенттик шайлоонун натыйжалары жаратканын, бул шайлоо күнүнө чейин жана шайлоо күнү мыйзамдардын бузулушунан улам жарандардын эркин билдирүүсүнө туура келбегендигин эске салды. Мамлекет башчысы коомчулуктун талаптарынын бири шайлоолорду ачык, таза жана атаандаштыкта өткөрүү. Алардын жыйынтыгы биринчи кезекте жарандар жана саясий күчтөр тарабынан мыйзамдуу деп таанылышы болуп саналарына өзгөчө көңүл бурду. Эл аралык байкоочулар мамлекет башчысын жана өлкө элин парламенттик шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттукташты. Алар шайлоону өткөрүү, шайлоо процессинин айкындуулугун жана ачыктыгын камсыз кылуу боюнча жогорку уюштуруучулук иштерди белгилешти. Мы ценим вашу поддержку и внимание к нам, особенно учитывая, что приехать в Кыргызстан вам пришлось в непростое эпидемиологическое время. Вчера состоялось очень важное событие, свидетелями которого стали свыше 700 международных наблюдателей. Эти выборы несут особый смысл и значение для будущего нашего государства и общества, которое в октябре 2020 года решительно выступило в защиту своих законных прав и потребовало вернуть Кыргызстан на демократический путь развития. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Президент Садыр Жапаров адабият жана искусство жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы жөнүндө жобого кол койду. Жобо боюнча аталган сыйлык Кыргызстандын көп улуттуу маданиятын байыткан, эстетикалык жана тарбиялык чоң таасири бар жана кеңири коомдук таанууга ээ болгон поэзия, проза, драматургия, музыка, кино, архитектура жана скульптура, театр жана көркөм сүрөт искусствосу, радио жана телечыгармалар жаатындагы көрүнүктүү чыгармалар үчүн өлкөнүн жарандарына берилет. Маданият жана маалымат чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жана чыгармачылык бирликтери мамлекеттик сыйлыкты ыйгарууга чыгармачылык эмгектерди көрсөтүүгө укуктуу. 30 жылдан бери ичүүчү таза сууга зар болгон Араван районунун Найман айылына таза суу жеткирилди. Чек арадагы Төмөйүн айыл аймагына караштуу айылдарды таза суу менен камсыз кылуу үчүн мамлекет каражат бөлүп, ага эл аралык уюмдар, жергиликтүү калк ар тараптан кол кабыш кылууда. Ушул тапта 2000 чукул үйдүн короолорунун ичине чейин суу түтүктөрү киргизилип, эсептегичтер орнотулган. Төмөйүндүн алыскы Найман айылында ичүүчү суу ар бир үйдүн короосунда шаркырап агууда. Мындай шарт түзүлгөнүнө айыл тургуну Динара Рахманали кызы кубанат. Анткени буга чейин таза сууну алыстан ташып түйшүк тарткан жалгыз ал эмес болчу. Өтөсүн киркече тамак ашка аябай жакшы болду. Могу көчөттөр деле суу ичпей, жаман курап, болот атен быйылдан кийин таза натыйжа берет деп ойлойбуз. Баардык көчөттөр куруп, натыйжасын берип, мөмөлөр көп алат деп ойлойбуз. Суу аябай кыйын болчу чындыгында. Азыр баардык үйлөрдө киришип, суулар аябай жакшы болду.
Аймаққа таза су келіп, айрым үй бүлөлөр ар тараптуу шарт түзүүгө аракетин көрө баштады. Рахмановдардын үй бүлөсү жакында үй ичинде ашкана, жуунучу жайга суу киргизүүнү пландап жатышат. Азыр суу түшүп яйрап калды. Суу келип жакшы болду. Эшигибиздин алдына орнотуп чыгарып алдык. Эми ашкана, жуунучу жайга тартып кирип, өзүбүзгө ыңгайлуу шарт түзөлү деп жатабыз. Суу болсо кир жуучу машина койсоң болот. Ошентип жашоо шартыбыз бир топ жеңилдейт деп кубанып отурабыз. Найман айылында жалпы 100гө жакын кожолук жашайт, алардын баарынын коросуна суу кирген. Мындан сырткары эл көп чогулган көчөлөрдүн четине дагы ичүүчү суу түтүктөрү коюлуп, колдонууга шарттар түзүлгөн. Таш үчетиле бардыгы, кыйынчылык эди. Адына жакшы Кудайга шүгүр, палюна десе палюна, питовый десе питовый кылып, бар жагын таркаттык мына. Каяктан алып келдилер? Канча метрге барат негизи? Жана орто жолдо гана болот эле. Көчөнүн этегидегилер 200 метр, 150 метр күндө чакананан көтөрүп, жыгылышып аялдар кыйналат. Азыр мындай шаркан суулар ар бир үйгө кирип калды. Азыр ар бир үйдө ар бир түтүктө бар. Азыр Төмөйүн аймагынын жалпы 14 айылы 2000ге жакын үйдүн коросуна чейин таза суу жеткирилген. Мамлекет эл аралык уюм менен биргеликте таза сууну айылдын башына жер астынан чыгарып берсе, андан ары айыл тургундары өз үйлөрүнө тартып киришкен. Акыркы жылдары өлкөдө калкты таза суу менен камсыз кылуу иштери алгылыктуу жүрүүдө. Анын алкагында Арабан районунун жалпы 40 айылына таза суу жеткен. Аймактын 80% ичүүчү суу менен камсыз болгон. Жалпы бардыгы 1800 кожолук суу менен камсыз болду, ичүүчү суу менен. Азыр биз турган Найман айылы ушул жакын арада коомдук уюм аркылуу, ушул эл аралык коомдук уюм аркылуу ичүүчү суу менен камсыз болду. Бул жерден айтып коюшубуз керек да, толук үйлөрүнө тартып алды 90 кожолук. Ошондой эле толук үйлөрүнө ичүүчү суу менен Эсенбай айылы, ушул Төмөйүн айылы болду, Эсенбай айылы тартылды. Сырт айылында да бар. Мына ички ичүүчү суу жакшырып кирип, анан үйлөрүнө тартып алды. Бул жактан тарифи дагы өзүнчө, үйлөрүнө киргизип тартып алгандар үчүн 100 сомдун тарифи 100 сомдон, ал эми жан башына 15 сомдон адам баласына. Алыскы чек арада Төмөйүндүн Найман айылынын тургундары союз учурунан бери таза сууга зар болуп, арыктан суу ичип келишкен. Эми бул көйгөй толук кандуу жоюлду. Аталган аймакта жалпы 18 айыл болсо, анын 13-үнө таза суу жеткен. Калган 5 айылды дагы таза суу менен камсыздоо иштери кызуу жүрүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Баткен облусунда ишкерлик жүргүзүүгө тоскоол болуп, базардагы борбордук жайларды Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадеминовдун жакындары басып алганын жеке ишкер айтып чыкты. Ош шаарынын тургуну Азамат Юлдашев Баткен облусунун Кадамжай районунда ишкерлик жүргүзүп келген. Мындан 7 ай алдын Кадамжай районунун Байман Баатыр базарындагы Азамат Юлдашевке таандык эмерек саткан имараттын 2-чи кабаты толугу менен күйүп кетип, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы 3 миллион 482 миң чыгым келгенин соңку корутунду катары чыгарып берген. Базар ээси Мирзалим Арсланкулов Төлөбөй ишкердин арызын облустун укук коргоо органдары карабай койгонун билдирди. Ишкер адилеттүүлүк үчүн борбордук бийлик өкүлдөрүнөн жардам сурап, Баткен облусунун жетекчилерине ишеним көрсөтпөшүн кошумчалады. Базар ээсинин иниси депутат Мурадыл Мадеминов кийлигишип, ишти токтотуп жатканын айтты. Эмерек сатуучу дүкөндүн ээси Азамат Юлдашев 7 айдан бери соодасы токтоп, келтирилген чыгымды күнөөлүү тарап төлөбөй жатканына нааразычылыгын билдирди. Базаргаээлик кылган Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадеминовдун агасы Мырзалим Арсланкулов өрт коопсуздугун эске албай, кубаттуу электр энергиясын киргизгени тастыкталган. Баткенге өзгөчө статус берилгенине карабай, укук коргоо органдарынын аракети эл үнүн укпай жаткандыгын кескин сынгалды. Жаңы мыйзам күчүнө киргени менен адаттагыдай эле багыт менен мурункудан өзгөчөлүгү жок иштер жүрүп жатканына нааразы. Анан бул өрт чыккандан кийин бунун иниси Жогорку кеңештин депутаты Мадамиев Мурадыл Ганиевич деп тергөө амалдарында дагы аталып, ошонун таасири астында бизде мына карапайым элдин эч кандай укугун күйгөн нерселерди биз көрсөтүп, документтери менен Россия Беларусиядан келген товардын накладнойлорунан бери көрсөтүп, кайсы күнү келген далилдерди көрсөтүп отурабыз. Бул боюнча караган бир орган жок. Баткен областынын прокуратурасына кайрылдык, акимиятка кайрылдык. Какпаган эшигибиз, барбаган жерибиз калбады. Биз кайра прокуратура бул тергөөчүнүн Кудайберген уулу Бектур деп буга ишенбестик көрсөтүп, областка өткөзүп бергиле деп арыз жазсак дагы арызыбыз каралбайт. Кайра эле келип ошол тергөөчүгө жөнөтүлөт.
Аз камсыз болгон үй бүлөлөр электр энергиясы үчүн 1 январдан тартып 50 тыйындан төлөйт. Бул тууралуу энергетика министринин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, президенттин тапшырмасына ылайык аз камсыз болгон үй бүлөлөр электр кубаты үчүн 2022 жылдын 1 январынан тарта 50 тыйындан төлөйт. Эгерде керектөө 700 киловаттан ашса, тариф 2 сом 16 тыйын болот. Отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттиги буга чейин бекитилген орто мөөнөттүү тарифтик саясатына өзгөртүү киргизүү багытында иш жүргүзүүдө. Документ даяр болгондо макулдашуу үчүн министрлер кабинетине жөнөтүлөт деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 26 ноябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергиясынын баасын төмөндөтүү боюнча бир катар тапшырмаларды берген. 1 декабрда жогорку кеңештин жыйыны өтөт. Жалпы жыйында депутаттар Асылбек Жээнбековду, Төрөбай Зулпукаровду жана Бакытбек Жетигеновду кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн депутаттык комиссия түзүү маселесин карайт. Мындай сунушту башкы прокурор Курманкул Зулушев бергенин парламенттин расмий сайты жазды. Жогорку кеңеш камакта жаткан Жээнбеков менен Зулпукаровдун кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссия түзүү маселесин 26 ноябрда кезексиз жыйынга чогулуп карамак. Бирок кворум чогулган эмес. 2 депутат кумтөр иши боюнча коррупцияга шек саналып камалган. 25 ноябрда 1 май райондук соту алардын камактагы мөөнөтүн 30 январга чейин узартты. Ал эми Бакытбек Жетигенов бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармалып, 27 ноябрда Бишкек шаарындагы 1 май райондук сотунун чечими менен 26 январга чейин камалды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер бул сааттарда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Ал эми алдыда эфирден жүрүшүн кесиптешим Абдумалик Базарбаев алып барат. Алдыда дүйнө жаңылыктары. Рахмат Азамат мырза, сизге да көңүлдүү кеч каалайм. Оштугунун түз эфирдик убактысын алам алкагынан алынган дүйнөлүк жаңылыктар улантат. Биз менен бирге болуп туруңуз.